Assalamu alaikum, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Керметоо айылында жайгашкан, сатыла турган 6 бөлмөдөн турган жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып түшүндүрүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Керметоо айылынын кире беришинде турам. Бул жакты бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Бул Керметоо айылынын кире бериш болуп калат. Бул Керметоо аталышындагы заправка. Бул жол болсо өзүңүздөр билесиздер, бул объездная жолу. Объездной жол менен сиздер бул жака карап түз кете турган болсоңуздар, торговый центр Мегаполис, андан ары кете турган болсоңуздар, западный тарапка карап кете аласыздар. Ал эми ушул эле объездной жол менен сол тарапка карап түз кете турган болсоңуздар, Горгаи тарапка карап кете аласыздар. Эми бул жакты өзүңүздөр билесиздер. Андыктан сиздер мына ушул объездная жол менен Керметоо айылына киресиздер дагы. Мына ушул жол менен түз ичкериге 1 километр кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге маалымат беребиз. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн главный мына ушул жол менен ичкериге 1 километр ичкериге киргениңиздерде ушул эле жолдун оң тарабында чоң мечитти көрөсүздөр. Ал эми сатыла турган 6 бөлмөдөн турган жер үй мына ушул мечиттин бет маңдайындагы эле мына ушул көчөдө жайгашкан. Андыктан сиздер ушул көчөгө киресиздер дагы 50 метр басып кайра оң тарапка бурулсаңыздар эле жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле жол менен сиздер бул жакка карап түз кете турган болсоңуздар, Керметоо айылынын аяк тарабына карап кете аласыздар. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен түз ичкериге кирип, кайра эле сол тарапка бурулуп, бул жака бир аз эле басканыңыздарда ушул эле жолдун оң тарабында 6 бөлмөдөн турган мына ушул жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып беребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Ушул үйдүн эси менин жанында. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сол иштер жакшыбы ака? Жакшы, жакшы өзүңөр. Жакшы. Сатыкка койдуңуздар? Ооба. Жакшы. 6 бөлмөдөн турган жер үй экен. Оң тарабында времянка, бул жак. Ооба, бул жак времянка. Канча бөлмөдөн турат? Бул жак 3 бөлмөдөн турат. Бул жакчы? Бул жак 4 бөлмөдөн, анан 4 подвал дагы бар. Жакшы. Кандай условиялар бар? Условиялары таза суу бар, грант чыгарылган. Суу свет бар. Жакшы, суу свет бар экен. Жери канча сотук болуп калат? Жери 6 сотук. Жакшы, жери 6 сотук экен. Мына ардактуу замандаштар, бул жакта сол тарабында чоң үй жайгашкан. Ал эми оң тарабында болсо времянка экен. Экөө тең бул жакта пыштыркыч менен тургузулган экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагы полторашка болуп калат экен. Ал эми бул жагы болсо времянка. Ал эми үстү болсо, крышасы болсо тернике менен жабылган, пыштыркыч менен тургузулган. Бул жагында гаражы дагы бар экен, ушуну эске алыңыздар. Көчөсүн дагы көрүп атасыздар, көчөсү дагы кеңири кенен экен, шербен төгүлгөн, бардыгы жакшы. Времянканын узун турасы канча болуп калат ака? Времянканыкы 3/13. 3/13, жакшы. Чоң үйдү көчө? Чоң үйдүкү 13/9. 13/9, жакшы. Жүрүңүздөр, ана эмесе үйдүн ичине кирип, биринчи сиздерге времянканы көргөзүп берейли. Киргениңиздерде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жагы жөнөкөй болуп калат экен, шербен төгүлгөн. Оң тарабында времянка, ал эми сол тарабында болсо чоң үй жайгашкан. Азыр сиздерге времянканы көргөзүп беребиз. Времянка пыштыркыч менен тургузулган, жана ошондой эле кумшубак болгон. Ичи сырты дагы кумшубак болгон. Айнек терезелери пластик экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жака киргениңиздерде эле бул жак подлестница, кухня болуп калат экен. Анда эмесе экинчи кабатка көтөрүлө беребиз. Үйдүн ичи дагы, сырты дагы кумшубак болгон экен. Бул жакта айнек терезелерин көрүп атасыздар, пластик экен. Жакшы. Эң негизгиси асты пол экен, Ооба. Жакшы. Дубалдары кумшубак. Потологун көрүп атасыздар. Айнек терезелери пластик. Экинчи кабатка көтөрүлдүк, чыгып келе беребиз. Бул жакта кухня болуп калат экен. Бул жакта печкасы дагы бар экен. Ушул жака от жагып, тамак кылып, үйүңүздө жылысаңыздар болот. Бул жагы кафель дагы болгон экен. Ал эми бул жагы бир гостиный деп койсок болот, конок бөлмөсү. Жакшы. Эң негизгиси асты пол экен, дубалдары моющий жакшы обой, потолокторун да көрүп атасыздар, жакшы жасалган экен.
Терезелери пластик. Мына ардактуу замандаштар, негизи бул времянкасы 2 кабаттуу, 3 бөлмөдөн турат. Бул жагы киребериш болуп калат. Кайра эле биз биринчи кабатка түшөбүз. Мына ардактуу замандаштар, эшигин дагы көрүп атасыздар, жакшы брондолгон бекем эшик коюлган. Ал эми бул жагында болсо, өзүңүздөр көрүп атасыздар, байкап атасыздар, бул жагы чоң үй болуп калат. Полторашка экен да, ака? Ооба. Подвалы 4 бөлмөдөн турат экен. Ал эми экинчи кабаты болсо, экинчи кабаты дагы 4 бөлмөдөн турат. Бышык иш менен тургузулган, гаражы дагы бар экен, алды тарабында гаражы бар экен. Узун турасын канча дедик, ака? Узун туурасы 13/9. 13/9, а? Ооба. Жакшы. Бул жакта азыр тепкич жок экен да? Жок. Лестницасы. Мына ардактуу замандаштар, бул жакта азыр лестница жок экен, ошол себептен ичине кире албайбыз. Үстүртөн түшүндүрүп коебуз. Подвалы 4 бөлмө, биринчи кабаты 4 бөлмө. Плюс гаражы дагы бар. Бышык иш менен тургузулган, крышасы тернике менен жабылган. Жакшы. Негизинен эле даяр эле үй экен, келип эле жашай берсеңиздер болот. Ал эми бул жагы болсо сырткы ажаткана. Бул сатыла турган жер үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай забор менен тосулган, 4 тарабында тең адамдар жашайт. Бардык условиялары бар. Дагы бир маалымат бере кетели. Бул Керметоо айылынын өзүнүн мектеби, бала бакчасы, мечити, бүт бардык керектүү нерселери өзүнүн ушул айылында бар. Андыктан бул жерден бул жер үйдү сатып алган болсоңуздар, өкүнбөйсүздөр. Бүт бардык шарттары бар. Маршруттук каттамдары дагы бар, таксилери дагы бар. Эми өзүңүздөр дагы кийин ээси менен чалышып бул үйдү келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер дагы болот. Жер 6 сотук дедиңиз, а? Ооба, жер 6 сотук. Жакшы. Документ кимдин атында? Документ өзүм атымда. Проблемасы жок, а? Проблемасы жок, документтер таза. Жакшы. Баасын канча деп атасыз, ака? Баасын $83,000 деп атабыз. $83,000. Ооба. Жакшы. Кеми болобу? Кеми болот. Обмен жолдоручу? Обмен жолдору шаардан квартиралар болсо, обмен жолу бар. Жакшы. Эми сүйлөшүп алып келесиздер, а? Сүйлөшөбүз. Келишип аласыздар өзүңүздөр. Баасы $83,000 дейт. Албетте эле кеми болот дейт. Вариант обмен жолдору дагы бар дейт. Толук маалымат боюнча чалышып келишип аласыздар, ардактуу замандаштар. Дагы кандай маалымат берели, ака? Ошо болду го дейм. Жакшы. Болуптур, ака, онда ийгилик. Болуптур, силердин да ишиңерге ийгилик. Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган 6 бөлмөдөн турган жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердим. Эгерде кимиңиздерге ушул сатыла турган жер үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жерге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Негизинен жакшы экен, бүт бардык шарттары бар. Колдон чыгарбаңыздар. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.